Assalamu алейкум, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу мугалимдер, кесиптештер. Сиздер үчүн бүгүн абдан сонун бир колдонмонун тиркемени реклама кылган турабыз. Жарыя десек деле болот. Таанышып көрсөңүздөр болот. Бул эмне десеңиздер, ЖРТга даярдоо боюнча Novademi деген абдан жакшы бир колдонмо иштелип чыгыптыр. Албетте бул жерде ОРТга даярдоо боюнча бир топ маалыматтар камтылган жана акчалуу экен, акылуу, бекер эмес. Бекердин тузу татыбайт демекчи. Эгер анча-мынча акча төлөп койсоңуз, үйдө жатып абдан жакшы бир курстан өтүп алсаңыз болот экен. Жана бул пандемия абалында учурунда аралыкты сактап, алыс барбай, бир жактарга курска барып отурбай, балким өзүңүз эле табиятыңыздан үйдөн көп чыгууну жактырбаган болсоңуз, анда сиз үчүн бул колдонма абдан ыңгайлуу экен. Кандай кылабыз? Биз Play Marketке киргенде Novademi деп жазып издейбиз. Мен муну көчүрүп даярдап койдум. Мегабайты деле көп эмес экен, аз эле. Открыть дейбиз, муну ачабыз. Бул тиркемени ачкандан кийин, көчүрүп алгандан кийин мындай бир эң башкы бети чыгат. Бул жерде дароо эле бул жерге номерди жазып, анан паролду жазсак кире албайбыз. Биз ага чейин биринчи регистрациядан өтүшүбүз керек. Регистрациядан өтүү үчүн регистрация деген алдыңкыны басабыз. Регистрацияны басып, бул жерге Алыбаев Турат деп аты жөнүбүздү жазабыз. Андан кийин номерибизди жазганда, урматтуу катталуучулар, 0 деген цифраны жазбастан дароо коду менен жазып кете берсек болот. 702 мындай кылып эле жазабыз. Андан кийин бул жерге мүмкүн болушунча өзүбүз унутуп калбагыдай жана жеңил өзүбүздүн паролубузду коебуз. Андан кийин регионду тандайбыз. Нарын региону. Региондун ичине киргенде облусту тандаганда райондор чыгат. Жумгал району. Андан кийин регистрация дегенди басабыз. Проверьте правильность вашего номера дейт. Бул жерде бир эскертүү чыгып атат. Андан кийин бул жерде примерде да көрсөткөн, ушундай кылып жаздың деп. Не ставите 0 или дейт, 0-ду же 996-ны койбогула дейт. Андан кийин продолжить дейбиз. Дароо эле мына поздравляем, вы успешно зарегистрировались деп чыкты. Бизге эми андан кийин бул жерден курс мындай болуп жеткиликтүү болот. Мынакей абдан сонун экен, ыңгайлуу экен. Онлайн курсы дегенге киребиз. Онлайн курска киргенде мына математика, кыргыз тилинин практикалык грамматикасы, дагы математика, геометрия, аналогии, дополнение предложений, чтение, понимание дейт. Практическая грамматика русского языка дейт. Өзүңүзгө керектүү болгон жана ыңгайлуу болгон курстарды бул жерден тандап алсаңыз болот экен. Мына биринчи бөлүмдө пробный тесттер бар экен. Пробный тесттердин дагы түрлөрү менен экен кетип атат. Предметтик тесттер бар экен. Бул жерде предметтик тесттер 100 сомдон экен. Андан кийин тематический тесттер бар экен. Ар кандай лексикага байланыштуу тесттер бар экен. Фразеологизмге байланыштуу тесттер бар экен. Булар ичиндеги суроолоруна жараша болсо керек. Кээ бири арзаныраак, анан мындай деңгээлди текшерүүчү тесттер бар экен. Алар бекер экен, аларды тапшырып көрсөңүз болот. Эми урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу мугалимдер, ата-энелер, сиздер дагы бул колдонмону көчүрүп алып, ОРТга даярдануучу балдарыңыздар болсо, урматтуу кесиптештер, бул жакты дагы пайдалансаңыздар абдан жакшы болчудай. Мисалы онлайн курстардан математика курсуна кирип көрөлү. Математика курсун просмотр дейбиз. Просмотр дегенде мындай болуп биринчи рекламалык видеосу чыгып атат.
бул жерде рекламалык видеосу бар экен. Андан кийин мына натуралдык сандар деп математикадан башталат. Эми бүтүн сандар бөлүнүүчүлүк деп математика мындай ылдый карап диаграммаларга чейин барлык темалар камтылып атат. Эми натуралдык сандарга кирген кезде жуп сандар жана так сандар деген биринчи сабакка кирип көрөлү. Бул сабакка киргенден кийин эле эң жакшы жери мисалы телефонуңузду мындай туурасынан кылып алсаңыз видео толук бойдон мындай болуп көрүнүп берет экен. Анан бул колдонмодогу эң мындай өзгөчө бир жаңылык десем дагы болот. Балким бул Кыргызстанда билим берүү тармагында мындай колдонула элек болуш керек. Анткени бул пандемия абалынан улам көпчүлүк жерлерде онлайн окууга өттүк. Ушундай булар сиздин экраныңызга жазып аткан сыяктуу болуп, нары карап мугалим досканы карабастан бери карап бир тунук бир нерсенин үстүнө жазып берип атканын байкап атабыз. Бул жерде математика сабактары ушундай бир өзгөчөлүк менен тартылган экен. Эми андан кийин жуп сандар жана так сандар деген биринчи сабакты көргөндөн кийин ошонун эле көнүгүүсү бар экен. Бул жерден көнүгүүгө кирип эсептер бар экен, аларды чыгарсак болот экен. Эми бул жерде туура жоопторун берип, бул деле балким эгерде сиз иштеп туруп анан кайра иштегениңизди текшергиңиз келсе, дароо эле ушул жерден туура чыктыбы карап алсаңыз болот. Эгерде туура чыкпай аткан болсо, анда жакшылап түшүнүш керек. Бул жерде жөн эле жообун карап коюп, так сан чыгат экен деп койбостон, эгер өзүңүз көнүктүргүңүз келсе, жоопторун көрбөй туруп, көрмөксөн болуп, эсептерди иштеп үйрөнсөңүз жакшы болот. Бул жеке үйдөн өнүгүүгө, өз алдыңызча билим алууга абдан жакшы бир мүмкүнчүлүк экен демекчимин. Эми сиздер менен бирге биз кыргыз тилинин практикалык грамматикасына бир баш багып көрөлү. Бул жерден мына курсту сатып алышыбыз керек болот. Просмотрду бассак көрө албайбыз. Купить дейбиз. Корзинага түштү дейт. Биз мына бул жерден купитти баскандан кийин корзинага келишибиз керек. Мына кыргыз тилинин практикалык грамматикасы. Ваш баланс 1050 сом дейт. Общая стоимость 910 сом экен. Эми биз муну купить дейбиз. Покупка кылып атабыз. Хочу купить все указанные услуги снимать общую стоимость с моего баланса дейт. Да дейбиз. Эми онлайн курска кайра кирип туруп, кыргыз тилинин практикалык грамматикасына кирген кезде бул жерде купить деген жок болуп, дароо эле просмотр деген чыгып калды. Эми просмотрду басабыз. Бул жерде дагы байкаган болсоңуздар, мына лексика, морфология, орфография, морфология 2, орфография 2 деп турат. Эми бул жерден синонимдерге киребиз. Синонимдерге киргенде дагы дароо эле бул жерден сүйлөп баштады. Биз муну дагы жанагыдай кылабыз, плейди басып коюп туруп, башта дегенди басып, анан телефонду туурасынан кармап алабыз. Мынакей урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер, бул жерде дагы слайд көрүнүп атат. Жана слайддын жанында мугалим дагы бизди карап туруп, окуучуга түзмө-түз мамиле кылып аткандай кылып көрсөтүп, өзү сүйлөп берип атат. Азыркы күндө мисалы аралыктан окутууда ушундай бир көйгөйлөр болду. Мисалы менин өзүмдүн өткөн сабактарымда деле мугалим кээде көрүнбөйт же кичинекей бир бурчта көрүнүп калат дегендей. Бул жерде чоң болуп, жакшынакай болуп мугалим толук көкүрөктөн өйдө көрүнүп, жакшы бир формат менен сабак өтүлүп жатат. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бул жактарды ушундай колдонсоңуздар болот. Бул жерден мага эң жаккан жери айрыкча ушул жаңылык десем болот. Мына Жаныбекова Каныкей эжебиздин ошол жанагы өзгөчө бир доскада сабак өтүп атканы абдан жакты жана кызыктуу болду. Математиканы абдан жөнөкөй жана жеткиликтүү тил менен түшүндүрүп берген. Жана сабактар, видеолор кыска, нуска. Кайра артынан дароо
практика кылсак болот экен. Эми биз сиздер менен бул жактан дагы тематикалык тесттерден бирөөнү карап көрөлү. Кандай кылып сатып алабыз? Мисалы, кыргыз тилинен лексика боюнча, кыргыз тилинин практикалык грамматикасынын лексика бөлүмү боюнча тандалма суроолор дейт. 20 суроо бар экен. Эгерде Нова билим берүү мекемесинин өзүнөн эгерде тест сатып алган болсоңуз, ал жерден сизге код берет. Активировать дегенди бассаңыз, бул жерге кодун жазып кире бересиз. Же акча салып коюп эле анан купить дегенди бассаңыз, кайра бул жерде да бар экен. Мына корзинанын сүрөтү турат. Шуну бассаңыз бул жерге барат. Андан кийин купить деп сатып алып, жанагыдай эле эми ушул жерден бул лексика боюнча тестти колдоно берсеңиз болот. Мынакей ваш результат 0 балл дейт. Самый высокий баллы дейт. Кимдер качан тапшырган? 100% туура кылып койгондор бар экен. 20 суроону 95%, 72% дейт. 30% дейт. Начать тест дегенди басып, да дегенди басып, бул жактан тапшыра берсек болот экен. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, Нова билим берүү мекемесинин Нова Деми деген жыртыга даярдоо боюнча колдонмосун көрдүк. Колдонуңуздар, үйдө отуруп орус ыркоодон алыс болуп билим алыңыздар. Эң жакшы билим алып, илимге, билимге салым кошуп, өлкөбүздү өнүктүрүп жана дүйнөгө билим боюнча салым кошо бериңиздер. Ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы туруңуздар.